биринчи командаларды топтойбуз, балаларды топтко чакырып ойду баштайбыз. Эң биринчи оюн ачып берүү үчүн экөөдүн башчысын чакырабыз. 6 минутта алгачкы жана акыркы минуттарыбыз болгон алгачкы сөзүбүздөн баштабыз башталат. Анан резолюция боюнча бираз айта кетсем, эгерде суроолор болсо, машинанын сыртын көргөн, бирок ичинде рулда ким экенин көрүшкөн эмес. Кыздын ата-энеси бар, кыздын дагы баарынын ата-энеси бар, бирок экөөнүн үй бүлөсү жок да, башкача айтканда баасы бар болчу, анан аялы андай мындай деп өзүнүн жеке мүнөзү жок да, өзүнүн баласы дегендей, бирок ата-энеси бар. То есть жашка алгачкы сөзүңүздөн убактыңыз башталат. Мен ачуучу биринчи спикери болом. Атым кандай көрсөтөм. Эми бул палата кыз чындыкты айтыш керек деп эсептейм. Эми эң алгач биз ушул палатага ой жүгүртүүдөн мурда бул палата эмнени айтып келген, ошол текстте эмнелер берилген деген нерсеге бир аз окуга кетсек, буга чейин ошол бир машинанын ичинде бир кыз жана бир бала болуп экен. Алар ошол сары жарык күйүп жаткан учурда кыз токто дегенге карабай ошол жерден өтүп кетип, мыйзамды бузуп, натыйжасында бир кош бойлуу аялды өлүмүнө алып келип атканы чагылдырылган. Ошондой эле бул жерде бизде азыр баарыбыздын эң негизги максатыбыз бул жерде ошол кыз менен баланын өмүрүн чечүү же болбосо ошол сот процесси болуп эсептелет. Мисалы, биз азыр өкмөт тарабы ошол кыздын ролун ойноп, биз эң негизги максатта кыз эмне кылыш керек, бул жерде эмне чечимге алып келиш керек деген нерсени ойнойбуз. Ошондой эле бул жерде экөөдүн чындыкты жашырып 7 жылдан соттолгону туурабы же болбосо чындыкты жашырып экөө 7 жылдан соттолгону туурабы же болбосо жок, ооба, анан жок чындыкты айтып экөөдүн бирөөсү байкеси өмүр бою камаганы туурабы. Бул жерде эң биринчи айтсак, түрмөгө отурууга бул кыз эч кандай татыксыз же болбосо кыздын бул жерде эч кандай тиешеси жок. Себеби бул кыз өмүрүндө принципиалдуу адам, ар дайым мыйзамды сыйлайт, мыйзамга болгон көз карашы түзөт жана мыйзамды сыйлаганы бул жерде сары жарык күйүп жатканда токтоо деп бул мыйзамга болгон өзүнүн сый көз карашын көрсөтүп болот. Ошондой эле чындык айтышуу бирок абдан пайдалуу. Ошондой эле бул жерде кыз эмне себептен өзү күнөөлүү болбосо өзүнүн өмүрүн байлап ошол жерде өмүр бою жашоосун чечкен, ошол түрмөдө отурушу керек. Ошондой эле себеби биринчи аргументибиз бул кыз принципиалдуу. Экинчиси, принципиалдуу адам үчүн бул чындыкты жашырып коюу, башкалардын бактысыз болуусуна шарт түзүп берүү, ал үчүн бир кечирилгис күнөө өзү үчүн. Мисалы, ал мейли байкеси менен кошо макул болуп чындыкты жашырып 7 жылдан соттолду, бирок аягында ал кыз түрмөдөн чыккандан кийин деле же түрмөдө деле өзүн өзү жемелейт. Себеби неге мен чындыкты жашырдым, кош бойлуу аялдын дагы, анын ичиндеги баласын дагы өмүрүн кыйылып жатса дагы мен аны көз жумуп койдум деп өзүн страдайт этет жана натыйжада физиологиялык, психологиялык абалы жабыркайт, ошондой эле өзүнүн ден соолугуна абдан бир чоң зыянын келтирет. Ошон үчүн адам үчүн эң негизги объективдүү баалуулук бул мыйзам болуп саналат. Ошондой эле качан гана кыз бул мыйзамды мейли убагында бакытсыз болот, байкесин эстейт, мынтип койсом болмок дейт, бирок эң акырында чындыкты орноп, өзү чындык үчүн тургандыгы үчүн, өзү принцибинен чыкпагандыгы үчүн эң акыр аягында бактылуу болот. Себеби мен чындыкты айттым, көзүм менен көрүп, кыйналып, аялдын өлүп жатканын, төрөлөлүк баланын өлүп жатканын көрүп, мен аны көз жумуп койгон жокмун деген. Siz üçün çındık manevleri mi, çevirip tuğanlık manevleri mi? Азыркы учурда ушундай биз бир тууганды, жакыныбызды, айылдашыбызды, тарапташыбызды ойлоп жаткан үчүн дүйнөдө ушундай абалга жеттик. Мындан кийин биз тууган менен, айылдашым менен деген нерсени жоюшубуз керек. Чындык ар дайым биринчи орунда, жана ар бир адам чындык менен иш алып барып, жашоого болгон көз карашын өзгөртүш керек. Качанкыга чейин биз ал менин тууганым, ал менин байкем деп жүрүп өтө беребиз. Ошон үчүн бул жерде мыйзамсыз болуп жаткандыктан азыркы абалга жетип, баардыгы тең тескери абалга кетти. Ошондой эле боюнда бар аялдын сөзсүз түрдө баласынын атасы бар, жакындары бар. Ошондой эле бул ошо өлгөн боюнда бар аялдардын жакындары чындыкты талап кылат. Ошол учурда
учурда бул атасы ошо боюнда бар аялдын туугандары же атасы бул жерде экөөнүн тең максаты экөөнүн тең чоң алып барып түрмөгө камоо эмес, бул жерде чындыкты орнотуу. Демек, чындык орноп, бул жерде байкесинин күнөөлүү экендигин ачыкка чыкса, бул жерде кыз өзүнүн негизги максатына жетет жана бактылуу болот. Ошондой эле бүгүнкү мисалы ошол нерселер бир жаңылыктарга чыкты дейли. Ушинтип кылмыш изі козголду, ушинтип кыз болсо чындыкты айтып, байкесинин күнөөлүү экендигин ачыктады деген бул баардык элге караганда бул жерде адамдар өзүн сабак ала алат. Жана ошондой эле бул учурда кыз ошол учурдагы сейрек бир чанда бир кездешүүчү ролду ойнойт дагы, коомдогу эң үлгүлүү, чындыкты айта билген, жакындарынан дагы чындыкты биринчи орунга койгон адам катары башкаларга оң жагынан сабагын берет. Ошондой эле мисалы ошондой эле ошол жаңылыкта көрүп мыйзамды сактабагандыгы кичинекей бир мисалы ашып кетсе 15 секунд күтүшү мүмкүн болчу, бирок ушундай кичинекей бир мыйзамдарды сактабаган менен чоң өлүмгө, чоң жоготууга учурап жатканыбызды көрүшөт дагы. Экинчи мисал ошол көрүп, ошол жаңылыкты көргөн бир водитель мындан кийин бир светофордон абайлап жүрүп калышы мүмкүн. Мисалы мен дагы бирөөнү өлтүрүп алып өмүр бою соттолбойм деген ой жаратылат дагы. Бул жерде кыздын кылган нерсеси коомго бир жакшы оң таасирин тийгизет. Ошондой эле бул жерде адилеттик орнойт биринчиден, экинчиден болсо мыйзам иштеген болот. Ошондой эле мисалы кыз түрмөдө жүрөт, мисалы түрмөдө жүрөт деп коелу. Ал өзүн өзү өлтүргүсү келет, өзүн өзү кол салгысы келет, өмүр бою ойлонот. Ошол аялдын өлгөнү 15 секундда көз алдына элестейт жана ал өзүнө кол сала албайт, себеби ага жан таттуу болот. Ошондой эле бул өлүмдү башка бирөөгө тийишүү аркасында, бирөөгө мисалы башка бир зекке тийишүү аркасында өзүн өлтүрүүсүнө каалайт дагы, башка бирөөнүн дагы өмүрүнө зыянын тийгизет. Ошондой эле бул түрмөдөн кыз чыккан учурда эң алгач ал соттолгон деген справка алат. Ошондой эле туугандарынын ишениминен чыгат. Саламатсыздар, урматтуу сот жана талапташтар, жана таңдаштар. Кыз чындыкты айтпаш керек. Эмнеге? Анткени биринчи жактан төмөндөп кетсем, сиз айттыңыз, мыйзамды сыйлайт деп. Эгер мыйзамды сыйласа, ошол учурда мыйзамды сыйлап, светофорго келгенде токтот деди, машинаны токтот деди. Бирок ал сыйлап до конца сыйлаган жок да. Ошондо сразу башка нерсе болуп, башка жол менен токтотпаса болмок, ал сыйлагандыгы үчүн токтото алган жок. Ойто сыйлабады. Сыйласа ал токтотуп калмак ошогочу. Бирок аны токтотуп калган жок ал. Аны токтотуп калган жок. Бирок кыздын дагы күнөөсү бар. Бул жерде бир эле байкесин эмес да. Ошол үчүн ал кыз дагы байкеси дагы 7 жыл отуруп чыгышы керек. Ал айттыңыз сиз, кыз эгерде түрмөгө отуруп калса, өзүн өзү 7 жыл отурганда, андай өзүн өзүнө кол салууга да барат деди. Бирок байкеси отурса өзүн өзү кол салууга барбайт бекен. Албетте байкеси дагы өзү жалгыз отурса кол салууга барат. Бул жерде прям мына кыз менен байкеси атайлап өлтүргөнү айтты, бул жакчы. Бул кокустук, бул кашкалактын ортосуна дегендей бул кокусунан болду да. Эгер аял чыкпаганда иш болбойт болчу. Бул жөн гана кокусунан болду, атай кылган жок буларды. Бул айтып жатат, чындыкты айтып бактылуу болот деп. Эмнеге өзү макул чындыкты айтып бактылуу болду, бирок байкеси өмүр бою түрмөдө отурса, бактылуу боло алганда албетте бактысыз болот. Байкеси өмүр бою түрмөдө отурса. Бул жерде эгерде бул чындыкты айтып туруп, байкесин өмүр бою түрмөгө отургузса, ал туура эмес. Анткени жалган айтпай туруп, чындыкты айтпай туруп, байкеси 7 жыл түрмөдө отурганда, эгерде алар түрмөдө мындай жакшы адам болуп, башка жактар менен айырмаланса, анда буларды түрмөдө отурган кыскартып бери деген бар. Анда экөө тең 3,5 жыл отуруп чыгышат. Эгерде сиздер байкеси өмүр бою түрмөдө отурса, тиги аял ичинеси менен ооба экөө тең каза болду. Бирок байкеси менен өмүр бою эки эле адам эмес, бул 3 адамды жоготот да, байкеси да өмүр бою жоготот. Эгерде 7 жыл отурса, байкеси бул түбөлүк жамандап болмок да. Эгерде бул чындыкты айтканда 3 адамды жоготуп аткан болот. Бул жакта айтты азыр
жанагы каза болгон аялдын үй бүлөсү бар болчу, үй бүлөсү айдат болчу, чындыкты талап кылат болчу деп. Ооба, бирок бул жактында кыз менен байкесинин үй бүлөсү бар да, ата-энеси айтат да, "Ай сен эмнеге байкеңди сактап калбадың" дейт. Эгер 2-7 жыл отурганыңда байкеңди сактап калмаксың, эмнеге сен чындыкты айтып, сен байкеңди да жоготтуң дейт да. Анын деле ата-энеси айтат, "Сен байкеңди ойлойт менен" депчи. Бул жерде кыз негизинен чындыкты айтпаш керек. Бул жерде чындык эмес, өзүнүн бир тууган болгондо, албетте бул өзүнүн бир тууган тандашы керек. Анткени бир гана эки адамдын өмүрү деп чындыкты айтып, бирок өзүнүн бир тууганын жоготуп жатат, тем более 3 адамды жоготуп жатат. Ошондуктан бул жерде чындыкты айтпаш керек. Эгерде ушунчалык эле ал чындык адамда мыйзамды сыйлаган адам болсо, ал кыз башында эле токтотуп калыш керек болчу байкесин. Ал өзүнүн күчү мында эле байкесин токтотуп калууга жетпеди. Значит, ал акырына чейин байкеси менен бирге болуп 7 жыл түрмөдө отуруш керек. Ошондуктан ал чындыкты айтпаш керек. Убакыт канча калды? Бул жакта айтты, бул чындыкты айтпаса, эгерде чындыкты айтпаса, ушундай адамдардын каза болуусу көбөйүп кете берет деп. Ооба, бирок эгерде чындыкты айткан болсо, анда өзүнүн үй бүлөсүнүн бир мүчөсүн жоготуп жатат. Ушинтип бардыгы эле өзүнүн бир үй бүлөсүн сата берсе, анда бул туура эмес болуп калат да. Өзүнүн бир тууганы үчүн жок дегенде бир эки адам өлдү, бирок өзүнүн бир тууганы үчүн чындыкты айтпаш керек. Ал эгерде машинаны токтот эле деп койду, эгер башка жол менен айтса деле болмок. Жок дегенде ошол убакта байкесин айтса болмок. Токтот деп кат айтып, же болбосо машинаны өзү токтотконго аракет кылып, ал да болбосо эгерде мен азыр эшикти ачып секирем же башка деп айнекти ачып коркутса, байкеси ошол убакта өзүнүн карындашын ойлоп токтотуп калмак да. Бул жакта аялга жетишке чейин бул жактан токтотуп калмак. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегия, парламентарий, биз жокору командасы жана бардык полуфиналга чыккан командаларды куттуктайбыз. Эми темага кайрылалы. Бул темада бул мындай бир ситуациялык тема болот да. Баарыбыз дагы ушул ситуацияга жакшыраак кирүүңүздөрдү өтүнөбүз да. Мен ошол кызмын да, баарыбыз ошол кызбыз деп элестетем. Биз кызбыз дейли. Менин байкем, жана мен кыз болуп алсам да мен кызмын да. Менин байкем түрмөгө өмүр бою кеткен адам. Менин ал жакта күнөөм жок. Менин сүрөтүм кандай? Сүрөттөп бердик, Эмнеден алган сүрөттөп бердик? Боюнда бар аялды сүзүп кеткенден кийин ал кыз билди, байкеси уже кылмыш кылды да. Кызыл светтен өтүп, боюнда бар аялды сүздү, ал уже киши өлтүрдү. Бул мындай инстинктивно эле ойлоно турчу нерсе. Кыз уже билип атат байкеси бир жаза ала турганды. Ал ошого карабастан ошол жерде байке токтоңуз деди. Байке токтоңуз десе болбой, байкеси мыйзамга баш ийбей дальше жүргөн. Бул эмнени белгилеп атат? Кыз бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктан дагы, ата-энелик, башка баалуулук, бир туугандык баалуулуктан мурда мыйзамдык объективдүүлүк баалуулук кыз үчүн бүгүнкү күндө маанилүү экендигин бул кейстин инфосайттын өзүндө көргөзүп берип атат. Кыз үчүн бүгүнкү күндө бир тууганчылык же башка нерсеге караганда мыйзамдагы адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, объективдүүлүк ал үчүн маанилүү экендигин анын мындай ойлонбой туруп айткан сөзүндөгү реакциясынан байкасак болот. Демек адамдын ичинде, ошол кыздын ичинде, менин ичимде, то есть мыйзамдуулук, объективдүүлүк деген баалуу эң жогорку орунда турат. Эми
Булар тараптан кандай төгүндү болду? Токтоо жөнүндө бир аз ката келтирип атат. Сүзгөндөн кийин токтоңуздар деп тура, светофорго чейин эмес. Андан кийин 3 адамды жоготуп атат, анан ким бактылуу болот дейт. Силердин учурда эч ким бактылуу болбойт экенбиз, көргөзүп берет. Анда эч ким төгүндөгөн жок. Эми байкеси менен баласы, байкеси кыз жана боюнда бар баланын атасы болот атат. 3 адам, 3 карман болот атат. 3 карман тең бүгүнкү күндө эгерде оппозиция тараптын чечимин кабыл ала турган болсо, мен жашырып коя турган болсом, үчөөбүз тең бактысыз болуп атабыз. Биз ошону көргөзүп бердик. Биринчи айтып атабыз, кыз бүгүнкү күндө принципиалдуу мыйзамдуулукту эңсеген, мыйзамдуулук ичинде бар кыз болгондуктан ал бүгүнкү күндө адилеттүүлүктү санайт. Ал бүгүнкү күндө жашырып коюп, балким вактылуу эмоция калтырып, кыз болуп, сабый болуп, байкесин ойлоп, экөөдөн түрмөгө кириши мүмкүн, бирок түрмөгө киргенде биз айтып атабыз, анын ичиндеги өзүн-өзү жемелөө процесси болот деп атабыз. Ал өзүн-өзүн жемелеп, өзүнүн ичинде моралдык баалуулугуна каршы келип, ал өзүн бактысыз сезет деп атабыз. Бул бир уже бактысыз болот. Экинчи бактысыздык эмнеге алып келет? Ооруга алып келет, депрессияга алып келет, оору, рак ооруусу болушу мүмкүн, бул бир. Экинчи жагынан ал эмне болушу мүмкүн? Ал өлгүсү келет деп атат, суицидке барат. Бирок ал алсыз болуп, өзүн өлтүрө албай болбогондуктан, ал башка бирөө аркылуу өлүп кутулайын деген ойго келет да. Ал эле ошол туруп барып туруп, биле Маликага тийиши мүмкүн атайын. Бул мени өлтүрөт. Бул уже башка кылмыштын келип чыгышына түрткү болот. Балким Малика эртеңки күнү 7 жыл суроо бүтөйүн деп чыгайын деп атканда мен келип жинне тийген үчүн кайра дагы 7 жылга кесип кетиши мүмкүн. Негизи эле адамдын түрмөдө өлүшү бул кайра бир жаман процесске алып келип аткан нерседен биз алыс болушубуз керек дегенде айткыбыз келип атат. Экинчиден, эми бир тууганын сатып кеткенден кийин ал по-любому бактысыз болот. Эми ал экинчи суроо жооп, бир тууганын сатып кеткен адам бактылуу болобу деген суроо жаралат. Ооба, бактылуу болот дейбиз. Эмне үчүн? Анткени адамдын ичиндеги эң чоң баалуулук бул кыздын ичинде объективдүү мыйзамдуулук болот. Ал башында ойлошу мүмкүн, мен байкем сатып ийдим, байкем баары жаман көрүп атат дейт. Бирок анын ичиндеги эң кыймылдаткыч баалуулук бул мыйзамдуулук жана объективдүүлүк болот. Жыйынтыгында ал кыз өзүн өзү актап чыгат, акылай менен акылай жыбатылат, сен туура эмес кылдың, ушундай кылдың, мындай кылдың дейт. Бирок итокто апа-апакай акыл эмес, кара акылай жеңип чыгат да. Ооба, биз үчүн мыйзамдуулук маанилүү. Ооба, байкем туура эмес кылды, бирок мен аны эскерттим. Мен аны эскерт токтот десем да болбой койду. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө чындыкта турабыз деп аралык чыгып бактылуу болот. Сиздин башчыңыздардын анан сиздин ресми жалпыс эле кылмышты жашыруу менен чындыкты жашырууну алмаштырып атасыздар да. Бүгүнкү күндө темада кылмышты жашыруу болбойт эле, чындыкты жашыруу менен кылмышты эки жоопкерчиликке чачыратуу болуп атат да. Ал жакта кылмышка жооптуулар жазаланмаган. Анан ошонун негизинде, то есть менин суроом, бүгүнкү күндө чындыкты жашырып коюу кыз үчүн кылмышты жашыргандан дагы мындай өйдөрөөк ошондо силердин сөзүңүз да. Чындыкты жашыруу кылмыштан дагы өйдө кылмыштуу дегенди сурап жатат. Бул жактагы чындык эгер айта турган болсо, кылмыштуулук пайда болот. Эгерде чындыкты аткарбай кое турган болсо, чындыгы кылмышкер ким экенин билбей калат, экөө тең кылмышкер болуп калат. То есть кыз бүгүнкү күндө жөн жерден кылмышкер болуп калат. Демек биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, кыз кылмышкер болбогондон кийин ал чындыкты айтыш керек жана чындыгы кылмышкер түрмөдө отуруш керек деген позицияны карманат. Андан кийин боюнда бар болсо, демек анын атасы бар да, атасы бар. Ал үчүн дагы адилеттүүлүк керек. Адилеттүүлүктү ким камсыздап берет? Мыйзамдуулук камсыздап берет. Эми биз бүгүнкү күндө мыйзамды сыйлаган, мыйзамга баш ийген кыз катары биз бүгүнкү күндө боюнда бар өлүп калган атанын дагы адилеттүүлүгүн орнотуп берип атабыз. Биз эч ким каалабайт, силердин жакыныңарды бирөө өлтүрсө, бирок ошол жакта тиешеси жок адам 7 жыл түрмөгө кирип кетип, ал жакта туберкулез болуп, ооруп, бирөө тарабынан зордук алып, же бирөөнү зордуктап, ушунда зөөкүр болуп, ненормальный адам болуп чыгышын эч кимибиз каалабайт. Демек бул жактан боюнда бар жана атасы дагы бүгүнкү күндө чындыгы кылмышкер түрмөгө кирсе, ал бүгүнкү күндө ыраазы болот деп атабыз. Эми мындай жакшы төгүндө болгондуктан айла жок ушунда кайталоо болуп атат, тура түшүнүңүздөр. Андан кийин тарбиялоону айтып атабыз. Биз бүгүнкү күндө бул соттук процесс, жөн процесс эмес, бул бүгүнкү күндө чындыкты өйдө коюп, бир туугандан да чындыкты, мыйзамдуулукту өйдө койгондуктан бул СМИге чыгат деп атабыз. Бул бир кейс болуп калат деп атабыз. Биз соттук процесстерде ушундай элдерди тарбиялайт деп атабыз. 15 секундда элдерге ушундай басым кетет. Бүгүнкү күндө
Силер бүгүнкү күндө ушундай чындыкты жашырып койсоң, өзүңөр да кылмышкер болуп каласыңар. Жана бүгүнкү күндө ошого окшогон светофордон өткөн шакалдар көп болот, боюнда бар аялдар өлө берет, тиги атасы болсо алкаш болот, ушундай спорчка кайталанат. Ошондуктан бул жок болуш үчүн биз бүгүнкү күндө кыз катары ушул чечимди кабыл алышыбыз керек деп эсептейбиз. Sözünüzü başlayırsak, hükümet başçıların және мүчелерінің сөздері барысында эле болду жана аларды баары үчүн фото беребиз. Эми карап кетели, бул ситуацияда кандай болуп жатат? Өкмөт башчысынын айтуусу боюнча кыз мыйзамды сыйлайт экен. Мыйзамды сүйөт экен, аябай принципиалдуу экен, что даже бир тууган агасында үзүп таштаганга жакын мыйзам үчүнчү. Ушунчалык эле мыйзамды сыйласа айтып атат. Бул жакта резолюцияда айтылып атат. Кыз байке токтоңуз деп айтып койду дейт. Бирок башка аракет кылган жок. Резолюцияда айтылган жок, башка аракет кылды. Демек, башка аракет кылганга дагы эшиктер ачык болчу экен ал учурда. Ошол нерсени унутпайлы. Биз кандай айтып жатат? Кыз байке азыр токтосоз эшикти ачып секирем деген нерселерди айтып болсо да байкесин токтотуш керек болчу ошол жерде. Ушунча эле мыйзамды сүйгөн адам болсо анда ошону аракет кылбайт беле деген нерсе да. Бул жерде кызда да күнөө кетет. Жана ошол 3 жыл, 7 жыл отуруп жаткан кыз ошол жерде токтотпогону үчүн, колдон келишинче аракет кылбаганы үчүн ошол нерсеге да жооп берсин деп жатат. Анткени кыздын колунан келмейт. Бул жерде толук келбейт деп айтылган жок резолюцияда, жаңылбаңыздар. Резолюцияда айтылат. Айтты деп айтылат. Токтотуңуз деп айтты. Бирок башка аракет кылган жок деп. А биз айтып жатабыз, башка да аракет кылсоң, эшикти ачып секирип кетсе, байкеси обязательно токтомок да, дере синемкасы жерге секирип турсуш. Макул, ал нерсе бүтү. Жана дагы айтылып кеткен нерсе бул жерде өкмөттүн айтуусу боюнча, эгерде мен мыйзам чегинде кылбай турган болсом, анда мен өзүмдү жемелей берем. Мен законду бир жолу бузуп койдум. Мен законго баш ийген жокмун, өзүмдү жемелей берем деп атса, жана ошол жемелөө бир тууган агасын түрмөгө отургузуп коюудан келип чыккан жемелөөдөн жогору турат деп. Андай нерсе болбойт да бул жерде. Бир тууган агам мен өмүр бою түрмөгө отуруп атып, анан ошол нерсени билип туруп, мага ошол нерсе көп жемелейчи, өлүп калган уже адамдын өлүп калган артка келбей турган нерсени кайра артка келтире элем деген сезим мени көбүрөөк жемелейт. Албетте бир тууганымды отургузуп койду деген сезим мени көбүрөөк жемелейт да, ичиме жеп коет да, бир тууган агамды сактап калганга шансым бар эле. Экөөбүз ошол срокту 7 жылдан болуп досрочный менен алып 3,5 жылдан келип отуруп койсок, мен бир тууганын жанында болуп эле, бир тууган айтып жатат резолюцияда да. Ал балдарым мындай айтканда, бир тууганын 10 күнүн бир күнү ачылар экен да, өзүн үй бүлөстүрөт экен. Мен бир тууганын келечегин ажыратып таштадым деп ошол нерсени кыянат кылбастан кыз ошол нерсени айтпай, экөө тең чогуу жооп берип койсун деп атат. Жооп берип койгондо 7 жылдан деп айтылат резолюцияда. Жок, мен өкмөт башчым айтып, оппозиция башчым айтып кетти. Бул жерде досрочный кой берүү деген нерсе да бар да. Эгерде түрмөдө өзүн өзү жакшы алып жүрө турган болсо, өзүнчө эле өзүн өзү жемелеген кыз болсо, анда вообще түк болуп жүрөт да, түрмөдөнчү, монун эч кимге сүйбөйчү. Анын өзүн өзү алып жүрүшүн мындай айтканда жакшы болот да. Поведениясы жакшы болгондугу үчүн алардын срогун 7 жылдан 3,5 жылга кыскартат деп атат. Эки жактан 3,5 жылдан, экөө 3,5 жылдан кийин кайра мурдан жашоосу менен жашап калат деп атат. Ооба, албетте, баланын күнөөсү кетпеш деп, ал күнөөнү бул жерде атайын кылган жок да ал бала. Эгер ал бала атайын, мисалы, аял өтүп баратканын көрүп туруп газ басса макул. Бирок ал бала газ баскандан кийин кокусунан кырсык болуп, аялды сүзүп кетип атат. Макул, аялдын ичинде бала бар экен, эки жандан айрылып бир-биринин артынан. Эми кыздын агасы түрмөгө отуруп кала турган болсо, ал ошол күнөөлүү болгон тараптын дагы үй бүлөсүнө дагы бир кырсык болуп эсептелет да. Биз экинчи кырсыкка жол бербейли деп атат. Анткени мен ал нерсени айта турган болсом, агам түрмөгө өмүр бою отуруп атпайбы?
Ал нерсе менин үй бүлөм үчүн чоң кырсык болуп эсептелет да. Макул биринчи кырсык кетти, бүттү. Бирок ал кырсыкты биз артка кайтара албайбыз. Эми азыр колубузда турган экинчи кырсыкка жол бербейли деп аткан нерсебиз бар. Жана дагы бул кырсыкка жол бергенге биздин колубузда азыр баардык нерсе бар. Жана айтпай койсок гана ал кырсык болбойт. Жана ал 3,5 жылга досрочный өйдөрүнөн 3,5 жылга отуруп чыкканбыз. Бул Байкелдин өмүр бою түрмөдө отурганын жанында мындайча айтканда алсыз эсептеп коет. Так. Эки жакка тең кандай пайдалары тиет, эгер айтса жана айтпаса кандай пайдалары тиет. Эми үчүнчү жакта аракет этти, мамлекет коомго да аракет этти. Эгерде ошол адамды жөн эле түрмөгө отургузуп койгондо кыздын ата-энесине, ошо баланын үй бүлөсүнө, өзүнүн ата-энесине пайдасы көбүрөөк болобу же түрмөдө отуруп ал жакта жөн эле отурганда пайдасы көбүрөөк болобу? Бул жерде уже үчүнчү үй бүлөдө кыйналып калат да, кыз менен баланын ата-энелери да кыйналып калат. Кыз эгер баласы колунда боло турган болсо ал учурда ал ата-энесине кайдинки эле баласы катары колунан келген жардамын берип, түрмөдө отуруп баланын нерсин жегенче 3,5 жыл отуруп келип, кайра мурданчы жашоосуна эле келип калса, бул нерсе более весомыйраак болот, чем түрмөдө өмүр бою отурганга. Жана кыз ошол нерсени түшүнүү менен бир тууган агасынан айрылууну каалабастан ал нерсени айтпай койсун деп эсептейт биз оппозиция катары. Булардын учурунда эмне болот? Макул мыйзам сакталып калып атат, бирок мыйзам сакталганы менен эч кимге польза тийбейт. Кимге польза тийет? Өлгөн аялдын күйөөсү, билин мен аялым өлтүргөн, болушунча убакыт болуш керек болот. Билин мен аялым өлтүргөн киши түрмөгө өмүр бою отурду деп жыргап калбайт. Эч кандай жеңил болбойт. По-любому аял өлүп калды, аны кайра артка алып келе албайт. Анын кеткен нерсе үчүн, бүткөн нерсе үчүн, кайра артка кайтпай турган нерсе үчүн үчүнчү жакта кыздын агасы дагы өмүр бою түрмөгө отурбай эле койсун деп атат. Кыз менен чогуу отуруп, карындаш менен досрочный өстөрүн жакшы алып жүрө турган болсо, чоң андай нерсе экинчи содордун ордун ачып берүү үчүн экинчи өкмөт башчысын чакырып алсак, сизге берилген 6 минут, биринчи жана акыркы минуттарыңыз болгон убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталмакчы. Баарыңыздарга салам. Биздин резолюция кыз чындыкты айтыш керек деп эсептелет. Биринчи сот жүрүп жаткан соттун негизги процессин эске алып, жана биздин конституцияда жазылган нерселерди эске алып, биринчи сот кандай жүрөт? Биринчи кирип келатканда, сотко кирип келатканда мен эч качан жалган сүйлөбөйм, туура сөз айтышым керек деп айтат да. Демек, биз муну менен эмнени айткыбыз келет? Ошол убадасы менен кыз чындыкты айтыш керек деген нерсени айтып атабыз. Ал эми экинчиси бул психологиялык абал. Бул кандай абал? Мисалы үчүн баарыбыз элестетип көрөлү да, муну элестетип көрүш керек да. Мисалы үчүн сен жыландардын арасына калып кеттиң да, жыландын арасына калып кеттиң же болбосо бир пистолет сага бирөө такап турат да, сен эмнени ойлойсуң? Сен өзүң ойлойсуңбу? Же башка нерсени ойлойсуңбу деген нерсени айтып атабыз да. Ошол кабыл албайм. Ошол учурду алып далилдөө менен жашоодо, мисалы үчүн биз адилеттүүлүк үчүн гана жашабайбыз. Мисалы үчүн жашоодо сен максатың адилеттүүлүк эмес да. Мисалы үчүн менин максатым, мисалы үчүн мен максаттарым үчүн жашайм же болбосо бир келечекте жакшы бир ишке орношуу үчүн жашайм же болбосо жакшы бир күбөгө тийип неме болуш үчүн ушундай максаттарым бар да. Биз эмнени айтып атабыз? Адам өзүн гана ойлойт, анан башкасын ойлобойт деген нерсени айтып атабыз. Бул нерсени эмне менен далилдеп кетебиз? Психологияда мындай пирамида деген бул биринчи өкмөт бизге айтып кетти. Бул кылмыш
кыз чындыкты айтыш керек деп биринчи өкмөттө экинчи өкмөттө айтып кетти. Бирок бул биз деген чындыкты ошол чындыкты айтыш керек деп биз деген ошол чындыкты айтпай эле аны калпайт деп дагы айткан жокпуз. Ага ошол бул учурда деген бул кылмышта эки адам жазаланабы же бир эле адам жазаланабы деген айтып жатабыз. Ушул мааниде болуп жатат да бул оюн. Жана ошондой эле бул бир адам жазаланганда ал өмүр бою ошол эркиндигинен ажырап калат, өмүр бою түрмөгө камалып атат. Ошол түрмөгө өмүр бою калып атат дагы. Аны ал экинчи адам болсо ал ошондой жүрөктө айтып жатат. Ошондой эле бул экинчи өкмөт айтып кетти, бул максатым менин максатым бар, ошол максатыма жетем деп. Айрымда ошондо кыздын максаты бар, бирок байкесинин деле максаты бар да. Бирок ошондо байкеси деген ошол өмүр бою түрмөгө камалса, ал максатын аткара албай калат. Кыз дагы, байкеси дагы өкөтөн түрмөгө камалса, алар 7 жылдан кийин чыгат. Демек бул 7 жылдан кийин дагы өздөрүнүн жашоосун улантып кетип бул мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана ошондой эле бул жерде байкеси деген байкеси менен кыз машинада кетип бараткан. Ошол кетип баратканда дагы бул кош бойлуу адам, кош бойлуу аялдын чыкканын байкеси көрүп туруп анан сүзгөн жок. Көрбөй калды. Бул учурда дагы бул байкеси кокустуктан аны ошол аялды атайын барып сүзсө дагы бул анда биз аны деген күнөөлүү кылмышты билип туруп жасады деп дагы айтып кетебиз. Бул учурда деген бирок байкеси деген ошол кош бойлуу аялдын чыгагаларын, чуркапкаларын дагы билген жок, көргөн жок. Кош бойлуу аял деп дагы жатат. Кош бойлуу дегенге дагы маани берип кетсек, бул кош бойлуу аялдар деген өзүм деген ар кайсы нерселерден азыр мен деген могу тепиштен түшө калсам, мен чуркап барып чалынып түшө калсам, анда мен кулап кетем, ичимдеги балам да өлөт деп дагы ойлойт. Жана ошону кылдаттык менен басып, кылдаттык менен карайт. Тем более ошол жолдо өтүп баратат. Мисалы үчүн ар бир адам деген ошол жолдо өтүп бараткандан кийин эки жагы карайт да, любой адам карайт, мен деле карайм, силер деле карайсыңар. Ошондой эле бул машиненин келатканын токтобой ал картура улам светофорду көрдүм, жетишип калайын деп улам газды басты деп айтылып жатат. Ошол жерде катуу жүрүп келаткан машина, катуу жүрүп турган өтүп кетет турган машинени биз деген көрөбүз, анан бул өтүп кетсин деп кээде туруп калабыз, мени сүзбөсүн деп туруп калабыз. Бул жерде аял дагы турган жок, ал дагы чыга калды. Ошол учурда бул аял дагы өзүнүн өлүп калды, бирок ал аял өлгөндөн кийин дагы бул аял өлгөндөн кийин дагы бул аялды ошол кош бойлуу аялдын ата-энеси деген ошол эгер кылмышкер деген ошол түрмөгө өмүр бою камалса, мындай мындай кылмышкер түрмөгө камалды деген сезим эмес болот деп айтып жатасат, бирок аны ойлобойт ал учурда. Элестесе, кыз эле өлүп атат, анан кийин кылмышкер түрмөгө камалды деп аны ойлобойт ал. Менин кызым өлдү деп ошол менен кайгырып, болгон кайгысы ошого кетет. Жана ошондой эле биз бул жерде байкеси такыр эле кылмыш кылды деп айткан жокпуз, аны актаган да жокпуз. Өкөтөн түрмөгө барат, 7 жылдан кийин өкөтөн чыгып атат. Биз ошону айткыбыз келип жатат. Жана ошондой эле бул эгерде адамдар ошондой эле учурга баарыбыз туш келсек, баарыбызга шок болот. Кыз деле шок болду, байкеси деле шок болду. Жана ошол бирок ошол жерден өкөтөн кылмышты жашырган жок. Баары бир соттолуп атат. Бирок ошол өкөтөн ошол кылмышты бөлүп 7 жылга соттолсун деген чаманы алып чыгып атабыз. Комиссарга чоң рахмат. Анда эмесе экинчи оппозиция басым сөзүндө өзүнүн линиясына кайрадан тургузуу үчүн экинчи оппозиция өкмөттүн сөзүн жүргүзүп алсак, сизге берилген убакытта 6 минут. Сөзүңүз
алейкум баарыңыздарга. Сиздер менен бул финалда ойнотканыма жана ушундай сонун аудиториянын артында ойноп атканыма кубанычтамын. Оюнду баштай берсек, бүгүнкү күндө суроону кабыл албай койдум, бирок суроону берейин дегем да. Негизги бүгүнкү күндөгү экинчи оппозициянын негизги идеясы эмне болду ошондо? Булар айтып атат, мисалы, өзү тигинтсе болмок, мегинтсе болмок, бирок негизги идеясы эмне үчүн ал айтыш керек? Кыз ошо чындыкты айтыш керек, айтпаш керек деген боюнча эч нерсе бир туруктуу идея көрүп алган жокпуз. Эми андай болсо да төгүндөп кете берейин да. Атайын сүзгөн жок дейт да, мындай бир тезисный сөздөрдү айтып да, бул идея аргументпи, фактпи, эч ким түшүнбөй калды окшойт. Айтып атат, атайын сүзгөн жок. Буну биз кандай түшүнөбүз? Атайын сүзгөн жок экен, крас неме өтүп кетем деди, жолтуйдан бирок жетишпей калды. Бирок ал жолтуйдан өтүү кооптуу экен биринчиден ал билген, бул ПДДда жазылган жана неме аны сот деле билген да, атайын эмес экендигин. Сот билген жок да, атайын келип туруп, кош бойлууну коюп кетти деп сот айтып аткан жок. Эч бир учурда айтпайт да. Ал сөз мына атайын убийство болду деген жок. Ал жерде несчастный случай ПДД деген сыяктуу болду, бирок убийство болду деп сот айткан жок да. Бул деле несчастный случай деди. Как положено өзү жооп бериш керек да. Эми бул ушу боюнча кетти. Экинчиси бул кош бойлуу адам өзү деле мындай эки жактын карап чыкса болмок дейт да. Бул биринчиден кош бойлуу адам өзү закон боюнча, ПДД боюнча кызыл менен өтүп атабы? Демек, эч бир закондо, эч бир жерде каралган эмес да. Эки жагын карап, кызыл болсо деле карап өтүш керек, же болбосо сен неме өзүң ал ар бир адам өзүндө. Эгер сен водитель болуп немеге отурдуңбу? Жана рулгачы ПДДны сакта деген нерсе бар да. Эгер сактаган жоксуңбу? Пускай неме мыйзам менен жооп бер. Муну жөндөй койсо болмок, айтпайт эле. Эми негизги палаш эмне болуп атат? Айтып атат да, суроо берип атат. Жашырып койсо бул кылмыш болуп калабы депчи. Бирок биздин резолюция айтып атат. Эгер сиз кыз катары чындыкты жашырып, байкеңиздин күнөөлүү экенин айтпасаңыз дейт да. Башка айтканда мен кыз катары байкемдин күнөөлүү экенин көрүп атам. Ал сүзүп кетти, ал кызылга өтүп кетти. Демек, күнөөлүү экенин көрүп атам, бирок күнөөлүү эмес деп айтып аткандыгын бул калп айтып, жана өзүмдүн неме сотко каршы убадамды бузуп аткандыгын билдирет да. Демек, бүгүнкү күндө биз адам кайсы учурда өзү менен өзү конфликт болот деген суроо коюп атабыз да, бүгүнкү оюндачы. Адам кайсы учурда конфликт болот? Бир, бул өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыкканда, өзүнүн идеологиясына каршы чыкканда, жана болбосо, экинчи бул кандайдыр бир психологиялык абалына неме таасир этилгенде, ошондо гана адам өзүнө өзү каршы конфликт болуп атабыз да. Биз биринчи учурда кандай конфликт болуп атат? Биздин линияда биз убада берип атабыз. Конституцияга коюппу же Куранга коюппу, сотко кирип атканда я буду говорить правду и ничего кроме правды деген сөздү убаданы берем. Демек, ошону айтып туруп, именно байкемдин күнөөлүү экенин көрүп туруп, күнөөлүү эмес деп айткандыгын уже бул өзүм каршы чыккандыгым деп атат. Демек, өзүмдүн адам катары өзүм каршы чыгуум бул өзүм идеямды сатып, адамгерчилигимди же адамдыгымды жоготуп мен как бир личность катары өзүм ошол жерден жоголуп аткандыгын белгилеп болуп атат. Бул биринчи конфликт. Экинчи конфликт эмне болуп атат? Биз психологиялык абал боюнча айтып атабыз да. Урматтуу соттор, урматтуу аудитория, барыңыздар уруксатсыздар. Мисалы үчүн мындай ситуация болот да. Самолет неме крушение болуп атат. Андан кийин стюардессалар эмне дейт? Биринчи өзүңүзгө масканы тагыңыз, анан жаныңызда отурган балаңызга, анан туугандарыңызга тагыңыз дейт. Дагы башка ситуацияларды карайлы. Мисалы үчүн аябай өзүмдүн өмүрүмө коркунуч туудурган кезинде, же болбосо бир ситуацияларда биз неме жашообуздагы фактыларга, жашоодогу биздин тажрыйбаларыбызга таянсак, дайыма адам биринчи өзүн ойлойт экен да. Андан кийин өзүнүн туугандарын, байкесин болобу, ата-энесин болобу, баласын болобу ойлойт экен. Демек, бүгүнкү күндө кыз өзүн ойлогондугу эмнеси болуп атат? Өзүн ойлогон түрмөгө 7 жыл отуруп оңой эмес. Айткандай зооруктап кетиши мүмкүн, туберкулезго неме ооруп өлүп калышы мүмкүн. Демек, бүгүнкү күндө өзүн ойлоп атат. Мен эмне үчүн башка бирөөнүн күнөөсү үчүн отурушум керек? Эмне үчүн туберкулездон өлүшүм керек? Жок, кечирбесизби? Демек, ошол нерселер биринчи өзүн ойлоп туруп, мейли байкем жабыркай берсин, бирок биринчи өзүмдүн жашоомун болуш керек. Андан кийин байкемди ойлойм. Эгер менин жашоомо эч кандай зыян тийбесе, мага ыңгайлуу болсо, анда мен байкеме жардам беришим мүмкүн. Муну биз эмнеге таянмай атабыз? Бүгүнкү күндө биздин жашообузда болгон, вселенныйда болгон закономерность, закон жөнөмдүүлүктөргө таянып айтып атам да. Бүгүнкү күндө жөн эле айтып аткан жок.
Эми анан кийин садака мисалы үчүн дагы бир нерсени далилдеп кетейин. Көчөдө бирөө жатат, бир бул канча ушул жерде отургандар канча пайызы барып жардам берип, бул кандай мындай бир жардам керек бекен, же кызыгып койгон адамдар болот. Бирөө экөө болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүгүбүз ал жерден өтүп кетебиз да. Бул эмнени билдирет? Адам биринчи өзүнүн ойлогонун билдирет. Анализ көрсөк, биз эмне үчүн утуп атабыз? Биз немени оппозицияны эмне үчүн утуп атабыз? Биз айтып атабыз да, эч качан адам биринчи башкаларды ойлоп, анан өзүн экинчи ойлобойт. Эгер биринчи өзүнүн жана пирамида маскул өзүнүн муктаждыктарын камсыздандырса гана башкаларды ойлой алат. Бул бүттүк закондун жөнөкөйлүк менен кетет деген боюнча бул оппозицияны утуп атабыз да. Оппозициянын айтканы ошол эле болот. Сен Байкең 15 күнү кошконсуң. Байкеңди неме сактаганың бул сен үчүн бакыт деп атат да, бирок кантип бакыт экенин эч ким көрсөтүп бере алган жок. Бүгүнкү күнү могул мисалдар менен же жашоодон бир мисал алып көрсөтүү, аналогия көрсөтө алган жок. Бүгүнкү күндө ошол менен эмне үчүн биз биринчи өкмөттү утуп атабыз? Анткени булар мыйзам кыз үчүн бул жашоосун маңыздуу экен да. Жок, андай эмес. Кыз биринчи өзү линиясын карабан тургузуу үчүн экинчи оппозициянын сөзүн чыгып алсак, сизге берилген убакыт ошондой 6 минут. Убактыңыз алгачкы сөзүңүзгө башталат. Расыл билдиребиз, урматтуу соттор коллегиясы, урматтуу эркен аудитория, менин каршылаштарым, менин коллегаларым баардыгында жарым финалдык оюнда көрүлгөнүмө чын жүрөктөн кубанычтамын. Буюрса бирөөңүздөр менен финалда көрүшөбүз деген ишеничтемин. Биринчи эми бүгүнкү жалпы анализ же болбосо төгүндөлөргө өтө тургандан биринчи урматтуу соттор, мен жалпы эле теманы бүгүнкү эмени окуп койсом да бир жолу. Сиз Байкеңиз менен машинада бара жаткансыз. Байкеңиз рулда болчу. Сары түсү турган светофорго жакындаганда Байкеңиз өтүп кетейин деп чечти да, газга катуу басты, бирок жетишпеди. Ошол убакта светофордун кызыл түсү күйдү да, жолго кош бойлуу аял чуркап чыкты. Аны сүзүп алдыңыздар. Аял өлдү. Сиздин машинаны токтот дегениңизге карабай, Байкеңиз андан ары жолун улады. Бирок бул окуянын баардыгы камерага тартылып калган. Азыр сот процесси болуп жатат. Жана ал жакта экөөңүздөрдү тең күнөөлүү деп санап жатышат. Эгер сиз чындыкты жашырып, Байкеңиздин күнөөлүү экенин айтпасаңыз, экөөңүздөр тең 7 жылга түрмөгө отурасыздар. А эгер чындыкты айтып, күнөөлүү болгон жалгыз гана Байкеңиз экенин айтсаңыз, анда сизде эч кандай жоопко тартпайт. Бирок Байкеңиз өмүр бою эркинен ажыратылат болот. Эми бул палата кыз чындыкты айтыш керек деп эсептейт деп атат да. Бүгүнкү күндө темада берилип атат, что иликтөөнүн же болбосо соттун процессинин негизинде кыз бир нерсе эч нерсе дебесе, экөө тең эркинен ажыратылат деп атат да. Бүгүнкү күндө мен ант бергенде соттун процессинде сен сүйлөөгө милдеттүү эмессиң. Сени эч ким ал жакта мажбурлабайт. Сен буга сүйлөгөнү келгенсиң, сен сүйлө депчи. Сен болгон ант бересиң. Менин оозуман чыккан сөз ушул чындык деп ант бересиң да. Оозуңан эч нерсе чыкпаса, ал жакта сен мындайча айтканда чындыгың үчүн өзүңө жоопкерчилик неме албайсың да. Мен ошон үчүн буларга суроо бердим. Сен эгерде унчукпасаң, калп айткандыкка жатабы депчи. Ошентсем, мүчөсү жооп берген жок, башчысы жооп берген жок, мүчөсү да чыкты дагы ал нерсеге жооп берген жок да. Демек, бүгүнкү күндө баардыгына керек мындайча айтканда белгилүү бир мыйзам бар да. Эгерде сенин сөз оозуңан чыкпаса, башкача айтканда, сенин атың ким деп сураганда, мен эгерде менин атым Шахан десем, мен калп айткан болом. Бирок мен унчукпасам, мен калп айткан да болгон, чынымды айткан болгон да бүгүнкү күндөчү. Демек, бүгүнкү темадагы дилемма ушул жерде болуп атат да. Башкача айтканда, сен унчукпай койсоң, экөөң жазаланасың деп атат. Сен сүйлөсөң, бирөө жазаланат деп атат да. Демек, ал бүгүнкү күндө кыз сүйлөбөй койгондо, бүгүнкү күндө чындыкты жашырып атат. Бирок кылмышты жашырбай эле. Чындыкты жашыруу менен эми кылмышты бүгүнкү күндө биринчи өкмөт дагы, экинчи өкмөт дагы кылмышты жашырган кылып көргөзүп атат да. Эми мунун көйгөйлөрүн дагы неме түшүндүрүп берем да. Бирок эгерде биз качан биринчи өкмөткө биз кошулмакпыз, эгерде кыз кылмышты жашырып, жок менин Байкем кылган эмес, биз экөөлөп сүзгөнбүз, мен неме тиги Байкем газын тээп турган, Байкем рулду кармап турган деген нерсени айтса, биз анда биринчи өкмөттү колдонмокпуз да. То есть мындай неме кылмышты жашырып атат, ошол нерсени мындай неме карабайлы депчи. Бирок кыздын унчукпай коюшу бүгүнкү күндө кылмышты неме тиги кылмышты жашырганга жатпай эле, экөө башкача айтканда бир процесс бар, кылмыш болду, ал кылмыш үчүн жаза тартты. Негизги кодекс, конституциянын же болбосо кылмыш жаза кодексинин негизги принциби ушул да. Жаза аткарылды, неме бир кылмыш болду, анын жазасы аткарылды, неме тиги максатына жетти. Убакыт
Сиз балалуу болосуз, мен балам жок деп айтып койсоңуз балаңыз жок болуп калат. Кандай десиз? Сиз балалуу болдуңуз, балам жок деп койсоңуз балаңыз жок болуп калат. Мен кеп ушунда болуп атат да, мына өзү айтып атпайбы, балам жок деп койсом деп. Мен унчукпасам, менин балам жок же бар экени белгисиз болот деп атам. Мен балам жок болуп калат, унчукпасам деп ойлоймун. Бирок мен эгерде балам жок десем, ооба мен калп айткан болом да. Балам бар туруп мен алдаган болом. Бирок ушул негизди мындайча айтканда экинчи оппозиция түшүнбөйт, экинчи өкмөт түшүнбөйт атат да. Биринчи өкмөт мүмкүндө принципиалдуу кыз, анан негизи эле ошол артыкчылык, анан пасыл деп атат да. Бүгүнкү күндө пасыл мындайча айтканда коомдогу болуп аткан нерсе болуп атат да. Коомго ал кыз молодец кыз болуп көрүнөт деп атат да. Биринчи өкмөттүн негизги идеясы ушул болуп атат. Кыз молодец болуп, чындыкты өйдө болгон болот, красавчик деп эл аны тааныйт деп атат. Бирок эл кайсы убакка чейин тааныйт да ал нерсени, же болбосо кайсы убакка чейин эстейт. Аны бир жума эстейт, бир ай эстейт, макул бир жыл эстесин дейли. Бирок бир жыл мүмкүн эмес экенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Бир жылдан ал кыз оминда, аты да жок, чаңы да жок, эч нерсеси жок болот. Бирок анын агасы аны ошол түрмөдө өлгүчө эркинен ажыратып атпайбы өмүрүнүн аягына чейин. Өлгүчө ошону эстеп турат. Башкача айтканда, сен бир жылда кокайтка мындайча айтканда өмүр бою неметиге байкең алдында күнөөлүү сезип турган нерсенин дагы мындай айырмачылыгын көргөзбөй эле да. Биринчи өкмөт ушул жерден мындайча айтканда кармалып атат да. Экинчи өкмөт эмне кармалып атат? Эгоизм деп атат да. Бүгүнкү күндө мен тиги суроо берип атам башчысына суроо берип атам. Булар эгоизм өзүн биринчи орунга коюш керек, максаттарын пирамида Маслоу ошонун баарын ишке ашырыш керек. Биз ага каршы болбой элебиз. Адам өзү үчүн жашайт, ар бир адам өзү үчүн жашайт. Бирок ошондо суроо берип атам. 7 жылдан кийин ал өзүнүн жашоосун улантканга ыктымалдуулук барбы? Же болбосо ал өлүп калат, ал неме пирамида Маслоу ишке ашпай калат, ал тиги неме жашоосу болбой калат дегенге кепилдик бересиңби десем, жок бере албайм дейт да. Демек, бүгүнкү күндө сен пирамида Маслоуну 7 жылдан деле уланта турган болсоң, 7 жылдан кийинки эгоизм менен азыркы эгоизмдин айырмасы кандай экенин, анан экинчи өкмөт азыркы эгоизм буларга маанилүү экенин, ошол эгоизм менен кыз бактылуураак болорун бүгүнкү күндө көргөзбөй эле да. А биз ошону айтып атабыз. Бир адам өмүрүнөн ажырап калгыча, эки адам майып болуп жашаса жакшыраак деп атабыз да. Эки адам ошондо дагы түрмөдөн чыккандан кийин дагы алардын жашоосу талкаланып каларын, же болбосо алардын жашоосу өлүп каларын көргөзбөй эле бүгүнкү күндө. Биз дагы бир жолу айтып атабыз. Кылмышты биз жашырсак макул демек. Анан эң негизги нерсе бүгүнкү күндө акыркы мындай кечикмиш. Эң 15 күндө акыркы жыйынтыктап коеюн. Бүгүнкү күндө немени айтып атат да, тиги эмнеге айтып атат, тиги неме атайын сүзгөн жок. Бүгүнкү күндө акталган деген нерсе бүгүнкү биздин негизги идея болуп атат да. Эгер умышленное преступление деген бар, атайлап сүзгөн болсо 15 жыл бөлүнөт. Кокустуктан сүзгөн болсо, ага смягчительный болуп берилет да. Башкача айтканда, сен баланы өмүр бою эркинен ажыратылган качан акталма, бала ошонун чыкканын көрүп туруп, атайын барып өлтүрө сүзсө, ошондо бала өмүр бою эркинен ажыратылгандан